Баарыңыздарга жагымдуу маанай достор, алды менен сиздерден каналыбызга катталып коюшуңузду суранабыз. Мына эми алдыда сизди каарыганда өкүнтө турган 20 нерсе тууралуу сөз кылабыз. Биринчи, сиз пайдасы жок ток-шоу, сериалдарды көрүп, телевизордун астында көп олтурганыңызга өкүнөсүз. Экинчи, сиз социалдык тармактарда оюн ойноп, пайдасыз кат жазышып отурганыңызга өкүнөсүз. Спорт менен машыкпаганыңызга өкүнөсүз. Төртүнчү, капаланып шашып жүрүп жашоонун кооздугун көрбөй калгандан өкүнөсүз. Бешинчи, сиз дайыма негативдүү жүрүп, жакшы нерселерге көп умтулбаганыңызга өкүнөсүз. Алтынчы, көп уктап, күндүн чыкканы менен батканын көрбөгөнүңүзгө өкүнөсүз. Жетинчи, элдин пикиринен корккондуктан гана акылдуу, тарбиялуу көрүнгөндүгүңүз үчүн өкүнөсүз. Сегизинчи, сиз телевизорго алаксып, балдарыңызга жеткиликтүү көңүл бурбай калганыңыз үчүн өкүнөсүз. Тогуз, досторуңуз менен көп жолукпаганыңызга өкүнөсүз. Өтө таарынча, кош жана жалкоо болгондугуңуз үчүн өкүнөсүз. Жакындарыңызга жакшы сөздөрдү көп айтпагандыгыңыз үчүн өкүнөсүз. Сиз аз күлүп, көп кубанбагандыгыңыз үчүн өкүнөсүз. 13. Адамдардын сөздөрүн жүрөгүңүзгө жакын кабыл алгандыгыңыз үчүн өкүнөсүз. Сиз жөндөмдөрүңүздү ишке ашырганга аракет кылбагандыгыңыз үчүн өкүнөсүз. Сиз саякаттабагандыгыңыз үчүн өкүнөсүз. 16. Көп корккондугуңуз үчүн өкүнөсүз. 17. Өзүңүзгө ишенбей мүмкүнчүлүктөрдөн баш тарткандыгыңыз үчүн өкүнөсүз. Сиз кыйын жагдайларда артка чегинип, күрөшпөгөндүгүңүз үчүн өкүнөсүз. 19. Сиз керексиз материалдык нерселерге өз ден соолугуңузду, энергияңызды жана жаштыгыңызды арнаганыңыз үчүн өкүнөсүз. 20. Сиз эң негизгисин айтпагандыгыңыз үчүн өкүнөсүз.